Саламатсыңар балдар, бардыгыңарга кутман күн. Адаби окуу сабагыбызды үйдөн окууну баштаганда тазалыкты сактап, окууга жакшылап көңүл буралы. Бүгүнкү сабактын темасы ырыс алды ынтымак, элдик жомок менен таанышасыңар. Сабактын максаты жомок менен таанышып аласыңар. Анын мазмунун түшүнүп, ой пикирлөө, сөз байлыгыңар, шаар окууңар өсөт. Ынтымактуу, биримдиктүү болууга үйрөнөсүңөр. Ырыс алды ынтымак. Илгери 9 уулдуу бир киши жашаптыр. Балдары ынтымаксыз экен. Бир күнү ынтымаксыз 9 уулду бири-бирден башка кишилер уруп кетишет. Ошондо атасы 9 тал табылгы алып келип, балдарым, күчүңөрдү сынайын. Бул 9 табылгыны тобу менен сындыргылачы, дейт. Болонгон 9 табылгыны эч кимиси сындыра албай коюшат. Байланган табылгыны чечип, 9-унун колуна бирден берип, эми сындыргылачы, дейт. Бирден дароо эле сындырып жиберишет. Анда атасы: силердин келечегиңерди ойлодум. Капа болдум. Ынтымагыңар жок болсо, душмандар силерди жалгыз табылгыдай сындырып коет. Ушундан кийин 9 уулу ынтымактуу жашаптыр. Эч ким буларга катыла албаптыр. Мынакей балдар, биз жомок менен таанышып чыктык. Анда эмесен балдар, силерге тапшырма. 9 бала эмне үчүн адегенде таяк жеп калышты? Алар эмнеден улам акылына кирип жакшы жашап калышты? Акылман ата балдарына эмне деп кеңеш айтты? Күч бирдикте ынтымак бар жерде ырыскы бар деген макалдардын маанисин чечмелегиле. Ынтымак тууралуу ыр макалдарды таап айткыла балдар. Саламатта калгыла.